Bir военный частқа барып қалдым, лекция оқып. Ошол жерге барсам, ошол жердегі подполковник айтат, молдаке дейт, мурдакы балдар менен азыркы балдардын айырмасы асман менен жер дейт. 10 жыл мурда балдарды кичине сөгүп койсоң, эч нерсе жүрөр эле эркекче дейт. Урса анча-мынча уруп койсоң деле тагатпайт эле дейт. Азыркы балдарды бир аз сөгүп койсоң, таарынып калат дейт, кызга окшоп. Өзү солдат дейт, армияга келген, таарынат дейт баягы жерде. Ал неге экен деп тур анализ кылып көрсөтсөйт, үйдө эркектин тарбиясы жок экен азыр дейт. Эркек үйдө эмес экен, дайыма апасы менен экен дейт. Детсадка барса, ал жерде дагы агай жок экен, жалаң эжекелер экен дейт. Мектепте дагы агай жок, жалаң мугалим эжейлер экен дейт. Ошентип балдардын мүнөзү аял сыяктуу болуп калып атат дейт. Ошого туугандар, эркек балдарды 2 жаш памперс кийгиз алып келип келердер мешитке. Көнсүн ошол мешитке келип туруп, ошол жерде. Анча-мынча сүйүп кое турган болсо, памперстен ашып кетсе, сопуларын жууп коет иншалла, кыжалат болбой эле коюңуздар. Ошо балдар келсин, эркек бала мешитке келип көнсүн, ошол мешитке эрişип келериңиздер. Ошо мешиттин абарасы башка да. Эгер мешитте болбосо, ошол үйдө отуруп же телевизор көрөт, же сотка көрөт, же бир мультик көрөт да. Андан көрөкчө ошо мешитке келгени жакшы. Анан мешитке келип туруп балдар ыдычы болсо дагы ошол жерде кыжалат болбогула. Мен деле жамаатка айтам. Кээде кыжалат болгондор бар да, балдарды карабай ал бул деп. Жөн кой дейм. Пайгамбарды кууган эмес, мен да куубаймын балдарды. Мешитте жүрө берсин.